Устаз, тарикат, тасаввуф, суфизм тууралуу айтып бериңизчи дейт. Бул балдар тарикат, суфизм бүт бардыгы диндин бутактары. Диндин бутактары. Дин балдар Аллахтын дини бир эле нерсе. Буну кийин акыркы зорда биз бөлүп алдык да буну. Бул тарикат, суфизм, ихсан, тазкия бүт барыгы бир эле нерсе. Аттары башка бир эле нерсе. Кур'ан-ы Каримде муну тазкия деген. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыздын мансабын баяндайт. Ауз биллахи минеш шайтанир ражим. Лакад манналлаху алал муъминин из ба'аса фихим расулан мин анфусихим ятлу алейхим аятихи. Биринчиси. Ва юзаккихим. Экинчиси. Ва юаллимухумул китаб. Үчүнчүсү. Вал хикма. Төртүнчүсү. Мына ушул төртөө пайгамбардын жиберилген мансабы, милдети. Ушул төрт нерсе менен пайгамбарлар келген. Өзгөчө биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Аллах таала баяндаган. Ошонун ичинде юзаккихим дейт. Тазкия кылат деп атат. Тазкия деген ошол, тазкия деген тазалоо деген сөз. Аларды жамандыктан, жаман нерселерден, жаман ахлактардан тазалайт деген сөз. Мына ошол дерсе хадисте ихсан деп айтылган. Пайгамбарыбыздан Жибрил алейхиссалам келгенде мал ихсан деп сураган. Мал иман, ва мал ислам, ва мал ихсан. Үч суроо берет. Иман эмне, ислам эмне, ихсан эмне деп. Ошол ихсан ушул тазкия, ихсан ушул тасаввуф, ушул тарикат. Бул башка нерсе эмес. Тилекке каршы бүгүнкү күндө балдар бөлүп алдык муну. Булар сопулар деп, булар карылар деп, булар алымдар деп, булар хикматчылар деп бүт баарын бөлүп алдык. Бардыгы исламдын бир бутактары. Пайгамбар алейхиссалам келген бардыгы дин. Бары бир жамаат, бир инсан. Аллах айткан ятлу алейхим аятихини кары деп бөлүп алдык. Тазкия кылганды сопу деп койдук. Юаллимухумул китаб алым деп бөлүп алдык. Хикмат деп бөлүп алдык. Бул пайгамбардын бир ишин алып экинчисин таштап койдук да. Ал эми сахабалардын доорунда, салафы салихиндердин доорунда баары бир болгон. Бир эле адам ал суфида болгон, ал карыда болгон, алымда болгон, муаллимде болгон, баары болгон. Баары болуш керек. Ошо талап кылынат. Ошон үчүн тарикат башка нерсе эмес. Тасаввуф башка нерсе эмес. Бүт бар диндин бутактары бүгүнкү күндө бөлүнүп кеткен үчүн өзүнчө огондоп калды. Акыйкатта бир нерсе. Буну Мавлана Ашраф Али Танави рахматуллахи алейх өтө жакшы түшүндүрөт. Хазрат айтат. Буну мисалы бир көрлөр жамааты бар экен дейт. Көзү көрбөйт, сокур экен дейт. Анан ошолорду көрсөткөн алып барды дейт немеге? Пилге. Пилге апарып бирөө көрсөтөт экен. Пил кандай десе, пил барып, бирөөсү барып дүмүнү катмаптыр. Пил бир узун нерсе экен, шлангага окшогон дейт экен. Экинчи бирөөсү барып кулагын катмаптыр дейт. Пил кандай экен десе, бир пил мындай жумшак нерсе экен дептир. Үчүнчүсү барып бутуну кармаптыр дейт. Кандай экен десе, пил кандай экен десе, чоң нерсе экен, колум жетпей койду, кучагым жетпей койду. Бирөөсү барып баягы аж дейт, тишини кармаптыр дейт. Кандай экен десе, бир катуу нерсе экен деп. Анан баягы шайх айтат, бияктагы адам, көзү көргөн адам көрүп күлөт экен. Бардыгы өзүнүн билгенини пил деп айтты. Бирок пилдин бир жүзүн айтты алар. Бир бөлүгүн айтты. Ошолордун бардыгынан бир пил түшүнөбүз да пилди. Ошон үчүн балдар, уламалар ушул көзлүү инсандар болот. Уламалар көзлүү инсандар болот. Исламды толук көргөн адамдар болот. Ошон үчүн азыр ар ким кылып аткан иштери исламдын бир бутагы. Толук динге келгиле дегенде ошонун баарына кириш керек. Удхулу фис-силми кафа, баарына кириш керек. Киргенде сен суфида бол, сен алымда да бол, сен карыда да бол, сен даида бол, сен башкасы да бол, бүт бардыгын аткарыш керек. Себеби бардыгы пайгамбар алейхиссаламдын мансабы. Пайгамбар ошон үчүн жиберилген. Өзгөчө тазкия аябай зарыл нерсе бул. Тазкия аябай зарыл нерсе. Тазкия аркылуу адам ички дүйнөсүн агартат. Ички дүйнөсүн тазалайт. Ошо тазкия ихлас үргөтөт. Риядан сактанган үргөтөт. Ахлакты ондогон үргөтөт. Тазкия жаман нерсе эмес. Буну үргөнүш керек. Тилекке каршы мындай нерсе бизде жоголуп кетти, азайып кетти. Муну күчөйтүш керек кайра. Чыныгы алымдарды, чыныгы аулияларды, салих инсандарды, муршидтерди көбөйтүш керек. Муршиди камил бул чоң неамат. Ошол муршиди камил ошол багыт берет. Сен мындай кыл деп адамдарга тарбия берет балдар.
Terbiye kılbasa adam balası terbiyesiz bolup kalat. Oşo ahlakты, onda şu oyturgan nerse, oşo tasavvuf dep aytılат şunu. Oşunu sufizm dep, oşunu tezkiye, oşunu ihsan dep aytılат. Bul öte zarıl nerse, Allah Taala'nın kimge müyassar kılgan bolsa bul nimet. Albatta har bir talep ilim hareket kılış gerek. Har bir alım şunday boluş gerek. Bizim ustazlar, elhamdülillah biz okugan maşayıhlar büt bardığı tarikattaki insanlar. Tarikatta organda dagın 4 tarikattın imamları. Bizim ustaz Şeyhülislam Muhammed Taqi el-Sumali hafizahullah 4 tarikattın imamı bu kişi. Nakşibendiye, Çiştiye, Sahruvardiye, Kadiriye tarikalarda bular imam. 4 tarikada icazə alışıptılar. Kadimkide hadisten icazə alganda ile alar şeyhlerden icazə alışkan. Oşol tarikatты dagı mıktı bilgen insanlar. Oşonun üçün tarikat öte zarıl, bul biz ilgetten bolup kelgen. Azırdağı asta-asta Kudayga şükür asta janalıp otat, köýersin tarikattagılar. Biroq taza tarikat kerek bizge. Taza sünnetke muvafık. Kayсы tarikat sünnetke muvafık bolsa oşol toora bolat. Şeýkede toora emes tarikatlar bolup ketet. Toora emes tarikatты tanımlaganlar dagı var. Biz tarikat ne? Sünnet tarikası boluş gerek. Sünnetke muvafık bolsa oşol tarikat bolat. Sünnetten çıkıp ketse al bid'at bolat. Allah Taala mandan saktasın. Oşonun üçün tarikat bu neken İslam'dan bir butağı, bir cüzü, bu zarıl. Mına uşul şeylerden davatın ardele tarikat negisi. Sufizm bu da tarikat. Tarikatın bir türü uşul. Basıp жүрүү davat kılıp özüңdü ondayım dep жүрбөйсүң да. Оңолойун деп. Бул деле тарикаттын башталышы этабы, биринчи этабы. Бул деле тариқат негизи.